жөнүндө айтсаң, кандай болду? Жалпы кандай даярдыктар болду? Турнир өзүңүздөр көргөндөй жакшы болду. Аллага шүгүр, ошо даярчылыкты биз Александр Хусейнович Воинов жана командабыз менен Үскөлдө Аврорада даярдандык. 3 жумалык сбор өтүп келдик. Ошо сбордун айланасынан өзүңүздөр көрдүңүздөр. Вообще чарчаган жокпуз, даже тер чыкпай калды турнирде. Бул менин мээнетим, агайлардын мээнети. Мен агайларыма чоң таазим айткым келет. Алга Кыргызстан. Беттешке кандай тактика койдуң эле, кандай болду? Башындагы атаандашыңдын баягы күрөш ыкмасы сени кооптондурган жокпу? Корккон жоксуңбу? Жок. Беттешке ошо агайлар айткандай эле ушу көбүнчө жеп, анан апперкот астынан сол апперкот көтөрөсүн деп айтып аткан. Мен башында эле бутка киргенде эле уже пышылдап баштаганда өзүм деле тырышкан жокмун. Омокто өзүм айтып атты, тырышпа, чарчап атат деп. Мен ошо давление кылып эле жата бердим. Уже пышылдап атканда байкадым да, анан уже экинчи раундтан уже көзүм жетти, что проходуна бербей кетишимди. Дальше пландарың жөнүндө айтсаң, эми Горелада эле калып ошол жакта бой өткөрөсүң же башка пландар барбы? Эми аны убакыт көрсөтөт, өзүбүздүн командабыз менен жана OpenFC'нин руководствосу менен сүйлөшөбүз. Если келишимге түзүлсөк, бири-бирибизге условия жаккан болсо улантабыз. Болбосо дальше башка организацияларга аракет жасайбыз. Миллион рубль эмне кыласың эми? Кандай кылып көрөтсүң? Менин бюджетти ар дайым чынын айтканда менин ата-энем карайт. Мен кайсы акчаны алып келбейин, ар дайым ата-энеме берем. Ата-энем располагаться этет. Ошо гран-придеги эң кыйын атаандашың ким болду? Финал болду же ага чейин болду эле? Атаандашым бардыгы эле кыйын болду. Мен бирөөсүнө жеңил болду деп айта албайм. Потому что ар бир атаандашыбызга өзгөчө даярданып жаттык. Бул рингке чыккандан кийин баары кыйын деп эсептейм. Рахмат. Келебиз достор.